Электр энергиясы өчсө ачууланабыз. Күйсө кубанабыз. Бирок энергетика тармагындагы чыныгы абалды билесизби? Союз учурунда 1965 жылы ишке берилген жабдуулар эскерди. Жыйырма 5 жыл кепилдиги бар жабдыктарды оңдоп түзөп келатабыз. Суукта электр энергиясын көп колдонуу чекке жетип, араң турган жабдууларга күч келүүдө. Анын үстүнө бүгүнкү кымбатчылык ремонт иштерине кетчү чыгымдарды да көбөйттү. Жарыкты пайдалангандардын саны да өстү. Электр энергиянын өздүк наркы 1 киловатт-саат үчүн 2 сом 38 тыйынды түзөт. Калк керектөөчүлөргө 1 киловатт-саат үчүн 77 тыйындан берилет. Ал эми импортталган электр энергиянын 1 киловатт-сааты 3 сомго жакын баада сатып алынат. Эсептеп көрөлүчү. Жөнөкөй колубуздагы телефонго бир айда канча сом коротобуз? Ал эми үйүбүздөгү электр энергиянын баасы мурдагы бойдон. Коңшу мамлекеттерде 1 киловатт-саат үчүн Казакстанда 3 сом 54 тыйын, Россия Федерациясында 4 сом 6 тыйын, Тажикстанда 2 сом 20 тыйын, Өзбекстанда 2 сом 23 тыйын. Биздечи, урматтуу мекендеш, ойлон, түшүн, жардамыңды бер. Электр энергиясынын тарифин көтөрүп, энергетика тармагын чогуу чыңдайлы. Келечегибиз жарык болсун.